Миграция маселеси мен үчүн өтө жакын. Биз дейт, ошо мигранттардын өзүнчө бир 8 область болуп эсептейбиз дейт. Орчундуу маселелер өтө көп. Ошонун орчундуусун бир 8 аманатты айтышты. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналынын катталуучулары. Жогорку Кеңеш депутаттары кайрылган орчундуу маселелердин бири бул миграция темасы. Жакында элдик депутаттар тобу жана Альянс фракциясы дал ушул жагдайга кайрылып, аткаруу бийлигине койгон тапшырмалардын канчасы аткарылгандыгын тактап маалымат укту. Эмиль Эрикович, саламатсызбы? Саламатсызбы, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Мына ушул миграция темасында келгенде сиз өзүңүз сөздү баштадыңыз. Жон терим менен сезген өкүл катары мен мигранттардын турмушун жакшы билем деп. Сиз бул жагдайга кандай аралашып калдыңыз эле? Анан негизги талап биринчи кезекте чечилүүсү кайсы маселелерге тиешелүү? Биринчиден, миграция маселеси мен үчүн өтө жакын. Өзүм ушу мигрант болуп убагында чет мамлекетте иштеп, өз жону менен көргөн маселелерди гана биз көтөргөнгө укуктуубуз. Өз көзү менен көргөн дегенде. Анан бул мигрант маселеси мен үчүн өтө жакын. Ошол себептен эл өкүлү болгондон бери мен көп каттайм. Көп каттап, бул эми Россия Федерациясына. Билесиздер, мигранттардын көбү, ошол бир 90% Россия Федерациясына жайгашканда. Бүгүнкү күндө статистикасы боюнча официалдуу түрдө бир 800 миңге жакын экен. Жалпы жолунан 1 миллионун ашып калды дейт. 1 миллион 20 миң биздин жарандар жашайт. Анан барган сайын ушул өзүм мигранттардын жетекчилери менен жолугам. Акыркы жолу ушул менин жыйындагы өзүмдүн отчет сыяктуу маалымат катары өзүмдүн маалыматымды бердим. Москвага кирген боюнча. Ал жерге барганда эми 2 маселени көтөрдүм. Биринчиси бул өзүбүздүн мигранттардын көйгөйү. Экинчиси болсо мигранттардын жетишкендиктери. Себеби дегенде мен ар дайым эле жаман жагын айта бербекчи, жакшы жагын да айтыш керек го дейм. Маанайды көтөрүшчү дегенде кичине алдыга жетишкендиктерин алдыга умтулуш үчүн жетишкендиктер өтө көп. Ошон үчүн мен жыйында биринчи кезекте ушу жетишкендиктерди баштадым. Жетишкендиктерин кыскача айта кете турган болсок, биздин мигранттардын ошол жерде бөлөк бөтөн жер болгондуктан баары бирине өтө кайдыгер мамиле эмес, аял мамиле менен, анан өздөрүн ушул бир сый урматтаган, өздөрүнүн ынтымактары өтө бийик, жогорку деңгээлде экен да. Бул эмнени билгизет? Бул деген ошол болбой эле биздин ата бабаларыбыздан калган талим тарбия деп айтсак болот. Башка улуттарга караганда ушу биздики өтө ынтымактуу да. Өтө көп экен, миллион деген аябай көп да. Ошондо Россия борборун алып отурган болсок, 100 миңден ашык такси унаа айдаган биздин айдоочулар мисалы. Такси болсо ал жерде баягы коро шыпырганга, көчө шыпырганга караганда мындай жогорураак жумуш деп айтылат экен. Ал жерге жөн ала бербейт экен. Тил билгендерди, кичине билими барларды алышат экен. Анан Кудайга шүгүр, ошол Москванын 90% такси унааларды ошол биздин Кыргызстан жарандары айдайт экен да. Бул өзүнчө эле бир жетишкендик да. Айдоочулук көбөлүгүбүздү тааныйт деген сөз. Бул тааныйт деген сөз. Башка эле ошол коңшу мамлекеттерди ала турган болсок, аларга өзүнчө кайра тапшырыш керек экен да. Бул бир жетишкендиктерибиз. Бирден бир эле жетишкендиктерибиз да. Анан өздөрү байчара тамашалап айтып коюшат экен. Биз дейт, ошо мигранттардын өзүнчө бир 8 область болуп эсептейбиз дейт. Ага негизи болсо ошол жерден өздөрүнүн губернатору бар экен, акимият, өздөрүнүн депутаттары, эл өкүлдөрү сыяктуусу бар экен, айыл өкмөттөрү бар экен. Анан ошол аймак болуп бөлүшүп, бирок бир жакшы жери ушул ынтымакта иерархия түзүп алышыптыр. Бири-бирине иерархия түрүндө баш ийишип, бирин урматтап, сыйлашып, бир иш-чаралар жүргүзүп атышыптыр да. Бул көчө эле түзүлүп калган нерсе эмес экен, бул көптөн бери түптөлүп, ушу акырын жетишкендиктер болуп атыптыр. Бул эмнени билгизет? Бул деген ошол өздөрүнүн мигранттардын башка бөлөк бөтөн мамлекет жашаса дагы өздөрүнүн орду бар да. Ошондой эле өздөрүнүн билимдүү күчтүү адистер бар. Анын ичинде ошол билим тармагы болобу, медицина тармагыбы, бүт тармакта атайын өздөрүнүн адистери болот экен. Ошол аркылуу көп маселе чечилип турат экен да. Анан дагы мамлекет тарабынан колдоо күтүп атышат да. Эмне колдоо? Мамлекет тарабынан колдоо сөзсүз түрдө ар дайым болуп туруш керек да. Ал бүгүн колдоп коюп, анан эртең колдобой калып деген андай болбош керек.
Бул деген систематически, расмий тилде айтканда, ар дайым колдоо жүргүзүш керек. Ошол барганда 8 орчундуу маселелер өтө көп. Ошонун орчундуусун бир 8 аманатты айтышты. Ошол 8 маселени көтөрүп, бир коңгуроо кагып коесуңарбы деген нерсени мен ошо акыркы жыйында трибунада көтөрдүм. Бул эске сала кетсек, бул биринчи эле бул миграция каттоосу. Миграция каттоо дегени биздин жаран Россия Федерациясынын аймагына келгенден баштап, ошо регистрация, жанагы миграционный регистрация деп коет экен, ошондон баштап көйгөй башталат экен да. Андан кийин бысмылда дегенде жумуш келишим түзүш керек экен. Жумуш келишимин дагы баары эле түзө бербейт. Ал жакта салыктар бар экен, жоопкерчилик деген бар экен. Ошол жактар калып калыптыр. ОМС деген бар экен, обязательно медицинское страхование деп. Ошону суранышты. Бүгүнкү күндө биздин 60% жарандар өздөрүнүн балдары менен, үй бүлөсү менен кеткендер да Россия Федерациясына. Ал жерге барса эле, билесиздер, балдар ооруп калат да. Ооруп калса, алып бара турган больницасы бул жеке больницалар экен, дарыканалар. Жекелери өтө кымбат. Тапкан дарын баарын эми ошо дары-дармекке кетирип коюш эми өтө эле кыйын да. Ошону суранышты. Ошол ээсинин алкагында так жазылган. Биздин жарандарга сөзсүз түрдө өзүнө жана жакындарына, үй бүлөсүнө, бала бакырасына медицина тармагында камсыздоо бекер деп ошол нерсени биздин аткы бийлик коңгуроо кагып көтөрүп барып сүйлөп чечүү жолдору бар да эми. Ошону чечкилечи деп ошону суранышты. Дагы эң көйгөйлүү маселелердин бири эми тилек каршы жанагындай груз 200 деген дагы бир маселе бар да. Груз 200 деп эми миллиондон ашык биздин жаран деген сөз эми бир биздин калктын бир 10% да. 10-15% ошол Россия Федерациясына жайгашканда, груз 200 өтө көп болуп турат экен. Ошонун бюрократиялык жолдорун жоюлачы деп айтышты да. Эми 70 000 рубль берилет бүгүнкү убакта мамлекет тарабынан. Бирок тилек каршы ошол берилген каражаттар шаар берилбей, өзүнүн бюрократиялык жолдору бар экен да. Кагаз топтош керек экен, жанагы күбөлүк, өлгөн тууралуу күбөлүк, ата-энесине доверенностьке макулдуулугу керек экен. Эми тиякта ата-энеси жакындары кан кузу ыйлап атса, кооруп атса, ошол жерден кагаз топтоп жүрүш керек экен да. Ошо диаспора айтты, андан көрөк бизге тапшырып койгулачы дейт. Биз өзүбүз жоопкерчилик алалы дейт. Документтерин болсо кийин тапшырып коебуз. Мынакей биз жоопкерчиликтебиз. Ошону суранышты да. Болгон эле ошол өкүлчүлүк бериле койсун дейт. Акчаны деле бизге бербесин дейт. Жок дегенде ошо биз алып туруп ишенимдүү өкүл катары документтер топтосун деп. Бул груз 200 боюнча да ошол эң негизги маселе деп ошону айтышты. Мектеп, окуу жай, бала бакча маселелерин көтөрүштү. Бүгүнкү күндө жанагы эле үстүн жогоруда айтып кеткен регистрация каттоолор болбосо, мисалы, анда сөзсүз түрдө балдарың да садикке да барбайт, бала бакчага, мектепке да барбай калат да. Ошону суранып атышат, мыйзамдаштырып эртерээк чечип бергиле деп. Жанагындай катталайын десе, Россия Федерациясынын жарандары өздөрү каттабайт. Аны кимге барат? Айла жок, жанагындай ортодо шылуундарга барат. Шылуундар ар кандай түрдө бир башка жолдор менен жаза берип коет, баягы көмүскө кылып. Аны ал болсо кийин чыгып калат дагы, ал жаранда күнөө жок да. Ал шылуунга ишенип алган, кара тизмеге кирет, жок дегенде, ал болсо депортация болуп кетет. Балдарга алып калат, өздөрү болсо бияка депорт болуп кетип калган мисалдар көп да аябайчы. Ошол себептен ошону дагы аябай суранышты, көтөрүп берип коюңуздар деп. МИД жактан МИД эме иши жакшы жаманбы деп мен айта албайм. Себеби дегенде баягы бир күндө эле барып көрө калып айта албайсың да, мыкты же жаман иштеп атат деп. Ошон үчүн мен кичине сындагандан алысмын. Тийиштүү иш-чаралар жүргүзүп аткандыр. Бирок эми алардын ишмердүүлүгүнө туура эмес баа бергендер бар, мактагандар бар дегендей. Бирок өзгөсү менен көргөнүм бул 2 жыл мурун мен баргам өкүлчүлүккө. Ага караганда кичине шарттар түзүлүптүр да. Шарттар ошо кабыл алуу боюнча кезексиз кылып, ошо бир эле жерден мурун ар кайсы жактан документтерин топтосо,
мунусунда ушу бир эле жерде топтойт экен, юридикалык жана консультацияларды берет экен дегенде. А бирок ошол суранышканы МИД кызматкерлеринин санын кичине көбөйтсөңөр дейт. Ошо миллиондон ашкан биздин жарандарга эми 10 кызматкер эмнеси жетмегиле деп ошону айтышты. Ошол нерсени мен дагы сунуштадым, бирок өкмөткө кичине жогорулатып берип койбойсуңарбы деп. Ошону суранышты. Омбудсмен, мисалы Кыргызстанда Кыргызстандын өзүнүн омбудсмени бар жана ишкерлердин омбудсмени деген бар да. Эмне себептен ушунча биздин жарандар чет мамлекетте жүргөндөн кийин бул эми өтө опурталдуу маселе да. Мигранттар омбудсменди ачпайсыңарбы деп ошону сунуштады да. Анан ачканда бизге дейт тиги аткаруу бийлик жактан, министрлик жактан кереги жок дайындап дейт. Биз ичара ушул жерден добуш алуу менен күчтүүсү жеңсин болуп, ошол кичине эмгеги сиңген патриот уул кыздардан биз дайындашыбыз керек деген бир маселени көтөрүштү да. Ошончо эртелетип анда чыгарып бергиле дейт. Себеби дегенде омбудсмен өзүңөр билесиздер, бул жана эл аралык уюмдарды камтыса болот, алардан жардам сураса болот. Акча каражат жагынан болобу, жана груз 200 деп 70 000 рубль аз эмес, конечно. Жакшы, бирок андан көбүрөөк мүмкүн чечилип калмак маселелер ошо омбудсмен аркылуу. Деп ушундай өздөрүн биздин жарандар 8 так орчундуу маселесин мага айтып беришти. Ал аманатты мен трибунадан көтөрдүм, айттым. Анан талкууга салдык. Протоколунда чечимге киргиздик, эми ошону азыр күтөбүз буюрса. Мисалы, ошол Акыйкатчы институтунун бирден өкүлчүлүгү болсо деген суранычтар болуп атат. Ошол эле учурда миграциялык кызматындагы бирден өкүлчүлүгү бар. Бирок алардын ранг маселесине келгенде, мисалы, сот процессине катыша албайт, дагы башка укуктары чектелүү болуп калган учурда кандай жагдайдан чыкса болот деп. Сунушубуз ошол. Туура айтасыз. Бул эми бөлөк-бөтөн жерде жайгашып аткандан кийин булар менен татыктуу мындай тең аталаш болуп, өзүнүн талабыбызды талашып дегендей баягы айта турган жерден айтчудай болгон ошол орунду атайын өзүнүн аброю бар, күчтүү бир адистер баш керек да биринчи кезекте. Экинчиден, бул өзүнчө баягы азыркы Кыргызстандын омбудсмен астында эмес, өзүнчө бир институт болсо деп. Институт болуш керек да. Ошондо алар дагы баягы статуска жараша мамиле кылышат да. Ошол омбудсмен мигрантов деп ошол түздөн түз иштерди алып барыш керек да. Демек, ошондо бул мамлекеттин системасында иштей турган болуп эсептелеби же бул Россиядагы мигранттардын сунушу боюнча Россиядагы иштей турган болуп атабы? Жок, бул деген биздин кабинет министрлиги тарабынан демилге өтөлүш керек. Атайын министрлик ачылыш керек, институт ачылыш керек, ал каржыланыш керек сөзсүз түрдө. Мамлекет жактан толук кандуу көмөк көрсөтүш керек да. Демек, бул жерге баары баш ийет, аткарган иштери болсо, бул жанагы биздин Москвадагы өкүлчүлүк сыяктуу эле да. Бирок бул жана укук коргоо максатында. Ошол миграция боюнча маселеде 20-майда ушул жылы дагы маалыматтар угулуп, тиешелүү тапшырмалар берилген дейт, бирок жыйынтыгы кандай болду? Так жооп алындыбы, алынган жокпу? Ал боюнча мен коллегалар маселени көтөрдү. Андан бери 1-2 ай өтүп кеткен болчу. Андан бери бир дагы жооп албаптыр, канааттандырылып турган. Ошол себептен акыркы жыйында дагы мындай так канааттарлык жооп алган жокпуз биз. Жооп бере албай коюшту. Эгерде мамлекеттер аралык сүйлөшүүлөр жүргөндө жанагындай бөөдө кырсыкка учурап кирди чыкты процедурасын өтүш үчүн канчалаган адамдар жолго чыкпаса эле да. Ушул маселеде, мисалы, сиздин алдыңызда турган китепти дагы көрүп атабыз. Бир гана мигранттардын жетишкендиктери өздөрүнүн уюштуруп жаткан коомдук иштеринде эле эмес, чыгармачылык жаатта дагы белгилей турган аспектилери бар окшойт. Китеп чыгыптыр. Бул боюнча да кошумчалай кетсеңиз болобу? Сөзсүз түрдө бул китеп эми биздин агабыз Бапанов Бактыбек Шариевичке таандык. Өзү ушул биздин мигранттардын өз жол менен тарткан, өз башынан өткөн окуялар жөнүндө, негизи ошо чет өлкөдө жүргөн биздин жарандардын көйгөйлөрү жөнүндө, кантип Кыргызстанды сагынган күндөрү деп мынакей ар бир өзүнүн жарандар ушинтип ырсаптарын жазган да.
бул ырсаптарда бир-эки эле ырсап менен ушул болгон турмуш тиричиликтерин чагылдырып койгон да. Атайын беришкен, ошо окуп коюңуздар деп. Мен да бөлүшөм. Мен окуп бүткөндөн кийин сизге сөздү берем. Сиз да окуп койсоңуз болот да. Бул жерде баягы кайгылуу күндөр бар дегендей, сүйүнүчтүү күндөр бар. Ар бир баштан өткөн окуяны калем күчү менен китепке топтоп койсо, бул дагы өзүнчө бир архив болуп калат дегендейчи. Туптур айтасыз. Кечиресиз, мен өзүмдүн оюмду улантып койсом болобу? Анан бул китеп аркылуу карабайсызбы? Бир ырсабын окуп берип коеюнбу? Осмонова Нуриза деген айым жазыптыр. Ош облусуна караштуу Ноокат району Көкбел айылында 2000-жылы 26-июнда төрөлүптүр. Ош облусуна караштуу Кара Суу районунун Папан айылынан атындагы Мамазатим Заиров деген мектеп бүтүптүр. Анан энен Арман деп жазып атат. Бул жерде ырсап экен. Кеткен эне акча үчүн чет элге, кыйналса да чыдап байкуш бешене. Күтөм деген баласынын бир сөзүн эске салат кыйынчылык кездерде. Өттү күндөр, өттү айлар эчендеп, айткан эле күткүн балам келем деп. Кыйын болду кайра кайтуу мекенге, жүрөт эне кайра менен жеңем деп. Кайрат менен жеңем деп. Эчен деген ай жылдарды өткөрдү, жараткандын сыноолорун көп көрдү. Чыдап байкуш жеңди баарын уулум деп, мезгил дары анан баары өзгөрдү деп ушундай ырсаптар жазат экен да. Мына ушундай китептерди окуганда жүрөгүм козголуп, анан кантип бул маселелерди мигранттардын, биздин жарандардын көйгөйүн көтөрбөйбүз да. Айтып кете турган нерсе, биздин жарандар, чет мамлекетте жүргөндөр келечекте жакынкы убакта бир гана иштеген эмес, жон терisi менен билим алып, эс алып бара турган биздин жакшы жарандардан болсун. Ошондой өнүккөн мамлекеттерден болот. Рахмат. Сиздердин назарыңыздарда ушул миграция темасын баяндап, андагы коюлган талаптарды белгилеп, Жогорку Кеңешке депутат Эмиль Жамкырчиев болду. Саламатта калыңыздар.